Андан тышкары 3 көпүрө бар эле. Ачак айылдын көпүрөсү Атбашыдагы, Нарын районунда 2 Нарын көпүрөсү жана Лахол көпүрөсү. Ушу көпүрөлөрдүн тагдыры кандай болду? Айтып коесуздар. Көпүрөлөр боюнча. Так, көпүрөлөр боюнча ошо Атбашын центриндеги Ачак айылдын көпүрөсү тендери өтүп, договору түзүлүп, уже баштаганын алдында турат. Рахмат. 2 Нарын көпүрөсүчү? Көпүрө чөйүнүп калды. Анын проектисин жасатып атабыз. Быйыл коюлабы тендерге? Жок, быйыл проектисин жасатып туруп, анан кийинки жылдан. Көпүрө түшүп калсачы, жок болуп калса кандай болот? Эми анын проектисин жасап атат, эми көрүп эме кылайлы, акчасы да каралган эмес. Ошо акчасы каралган да негизи, Каралган эмес. Каралган эмес беле? Кийинки жылга пландаштырып атабыз. Лахол көпүрөсү, Лахол. Лахол ал проектиси бүткөн, экспертизден өткөн, тоже тендерге койдук. Мына казыналык милдеттер менен чыккандан кийин уже көп подрядчиктер бизге тендерге катышпай ушу 2 жолу койдук, тендерден өтүп катыша албай атат. Рахмат, ошо эртелеп койсоңуздар. Урматтуу Тилек Кыдырмаевич, өткөн жылы 4 ноябрда Ата журт фракциясы менен Мекенчил депутаттык тобунун биргелешкен жыйыны болгон. Ошол жыйында биз фракция чечим кабыл алганбыз. Кыргызстандагы болгон жолдордун тизмесин сунуштаганбыз, кабыл алышкан. Мен дагы ошо Нарын областынан, Атбаш районунан, Нарын районунан, Нарын шаарынан бергем. Айрымдары кирген, айрымдары кирбей калган да. 20% кирип калган, кирбей калган. Ошо сизден сураныш, ошолор киргизип бересизби? 2024-жылкы тизмеге. Бизде ар бир областта региональный отдел деген бар, ошо жана департамент дорожного хозяйства деген. Ошолор менен биргеликте иш алып барабыз негизи эле. Ошолдон менден президенттин да өзүңүз билесиңер, тапшырма коюп атпайбы? Именно жана чоң немелерден айыл менен айылга көп каттамы кишилерге аябай актуальный жолдордун баарын ошолорду киргизгиле дейт да. Ошондой эле киргизгенде эле айтпайбы, ошоктон 5 чакырымдан өдөө чакырымга чейин 10-15 деген чакырымдарда ошолорду салла дейт. Ошол приоритеттин баарын койгула дейт да. Азыр болсо мына региональный отделдин баарын ушундай тапшырма берилген негизи эле. Быйылкы болсо жана андай бүтүрүп салып башталып калган иштерди деп ошон үчүн кичине эметип атабыз, азыраак километрлери. Так кандай немени болсо, жана сиз айткан жолдор болсо, бул актуальный болсо, элдер менен көп каттаган жолдор болсо, область менен область бириктире турган болсо, международный жолдор болсо, государственный жолдор болсо, жана кыш каттамдар болсо, андайларды биз сразу немес салабыз. Бүт бар актуальный жолдор. Карап коесузбу? Мен айтып кетейин, Атбаш өзгөрүш жолу, канча жылдан бери турат билесиздер? 2021-жыл кирсе керек, тизмеге. Ошондон бери турат. Ошондо бир рет сиз менен карайлык жолдун баарын. Анан 2024-жылды мына уже азыр биз ошонун баарын карап мен тапшырма берген, бүт жолдун баарын анализдеп чыккыла деп. Чоң жолдор айтып коеюн, ошо Нарын 2 Нарын жолу, Нарын 8-март жолу, Сарбулак Оруктам жолдору, айылын иштей жолдор ошол. Андан тышкары Дазбол маселеси боюнча Рыспек мырза сизге кайрылдык эле мындан 2 ай мурун Нарын областындагы жүк ташуучу машиналер каттаган жүргүнчүлөр кайрылды эле, торго тартылып каттагандар. Дазбол маселесин жеңилдетип берсеңиздер деп. Себеп дегенде дазбол бере турган мекеме Нарын шаарынын борборунда болгондо байланыштуу чоң машина менен киргенге ыңгайсыз болгондуктан шаардын четине алып бере деп сүйлөшкөнбүз. Сиз макул дегенсиз, ушунга чейин иш аткарылды. Эмне болду? Ошону тагдырын айтып бересизби? Бул сиз менен өткөндө сүйлөшкөндө эле айттыңыз эле ушундай неме деп, шаардын ичинде экен деп. Атайын сиздин сунушуңузду эске алып туруп, азыр биздин ошол жакта Пулат деген ишкана жайгашкан, ошол жакта Московский районунда. Ошол жактан чоң машиналар өтөт. Ошол жерден болсо барып алып бир кабинетин ачтык, ошол жерге именно тиги шарттарын түзүп берелик деп. Тияктан биздин ошол жактан кишилерибизди бөлүп, атайын ошол жакка койдук. Ал жерге болсо жана Адилет сот деген ошол жана неме боюнча киргизгенге программасы бар экен. Ошонусу менен кармалып турган ошол кирди, кечээ мурдан ишке киргизилди. Ошол жак уже толук камдуу иштей баштады. Иштеп баштады. Иштеп баштады. Рахмат. Андан тышкары, Тилек мырза, айтсаңыз, сиз жумушка келгенде бияка сизге макулдашууга келгенде айттык эле, битум боюнча 2022-жылы битум кымбат алыныптыр деп билесизби? Сизден мурун. Ошону териштирдиңизби? Эмне себептен кымбат болуптур? Быйыл битум баасы канча? Быйыл болсо ошо Роснефть менен барып алып келишим түзгөнбүз.
заводтун өзү менен, прямой завод менен түзүп, $205 алганбыз эң башкысы этабынан. Жакшы, арзан экен, жакшы экен да. Анан азыр болсо айта кетейин, ал болсо заводтун өзүлөрүнүн эмесинен ылайганы, алар баасын көтөргөн, биз только без посредников ошо немеден алып атабыз да, тиги неме заводдордон. Анан ал аякта болсо орус тилине баягы кышында ушундай түзүп баштагандан кийин аякта ушундай багында болду экен, анан азыр орустардын өзүлөрүнө да битумдар жетпей кичине маселе болуп атат аяктан. Ошол себептен жана биздики жана битумду болсо биг бектер менен алып келип атабыз, ошо Роснефтен да. Ошондой иште жүрүп атат. Эң негизи арзан экен да. Былтыркы караганда 3 эсе арзан болуп атат ошондо. Былтыр $600 алынган туурабы? Сиз азыр айттыңыз.